Жолугушчу жолдор бар. Мына ушундай аталыштагы поэтикалык жаңы драма Шаршен Термечиков атындагы Чүй областык музыкалык драма жана сатира театрынын сахнасында коюлду. Залкаракын Алык Осмоновдун чыгармаларына турган спектакль театрдын жаңы сезонун ачты. Биз эми 34-сезонубузду Медетбек Сейталиевдин Алыкулдун тагдырына жазылган чыгармасынын негизинде биздин көркөм жетекчибиз Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Орос Айдаров коюп атат спектакльде. Кудай буйрса 34-сезонубузду толук кандуу өзүбүздүн театрыбыздан, өзүбүздүн сахнабыздан, өзүбүздүн светибиз бар, звугубуз бар дегенде толук кандуу ачып атабыз Кудай буйрса. Бул бизди абдан кубандырып, сүйүнтүп атат. Экинчиден, ушу Айтматовдун 100 жылдыгынын алкагында жүрүп жаткан иш-чаралардын негизинде Чыңгыз Айтматовдун эрте келген турналар спектаклин койгонбуз. Аны биздин азыркы мыкты жаш режиссерлордун бири Шамил Дайканбаев койгон, Кудай буйрса. Аны дагы коебуз ушул айдын ичинде. Анда бизде милдеттеме да бар да. Нарын областына гастролго барып келебиз, бир 4 күнгө, 5 күнгө гастролго барып келебиз. Андан кийин ар дайым ушу өзүбүздүн стационарыбызда элдин руханий азык берүүгө биз Кудай буйрса бүгүнкү күндө толук даярбыз. Бул деген феномен. Сагынбайм. Бар болгула төгөнбөйлү курдаштар, узак болсун бул сапар. Кылым бүтүп дүйнөдө жок болсок да кайра кайтып жолугушчу жолдор бар деп акындын ырсаптарында айтылгандай Алык Осмонов кыргыз поэзиясынын жаңы доорун ачкан. Алыкул өзү дагы драматург болгон экен, котормочу болгон экен да. Анан дагы бирок негизи драматург жагынан анча болбой калган. Бирок мына кийинки жылдарда баягы 80-жылдардан баштап Алыкулду баягы драматургия калып чыгышты да. Эң биринчи жанагы мына Кадырбай Мамбетакуновдун Акын жана Азыл деген бар болчу. Дагы башка анан ким Бурул Калчабаев, Аян дегени. Анан бул кишинин жана мурда Алыкулга Гүлдесе деп аталган. Азыр эми жаңы редакцияда баягы жолугушуу жолдор бар деп коюптур да. Чындыгында ушул аталышы туура болуп турат да, баягы жолугушуу жолдор бар. Улам мисалы Түгөлбай Сыдыкбектин айтканы бар да, эгерде Алыкулдун ырларын окусаң, азыр эле жаңы эле жазылгандай депчи. Демек, ошол Алыкулдун өзүнө окшоп, бул дагы төөлүк жаш бойдон кала берет депчи. Анан бүгүнкү спектакльди көрүп атканда мындай да, мага жаш актерлордун ойногондору жагып атат да. Өзгөчө жана Зейнепти аткарган, анан кийин жанагындай шайтанга айланып кеткени, башка болуп кеткендери. Биз Алыкулду мындай дайым эле мөңдөгөн, кыйналган катары көрсөтүшөт депчи. Ал деген ошончо өзүнүн тагдыры оор болгон менен бизге мындай кандай бир руханий күч бере турган чыгармаларды калтырып кеткен. Турмушту канчалык сугмартып сүйгөн сайын. Акын поэзиясында көркөм чеберчиликти кеңири берген, акындын башынан өткөргөн армандуу тагдыры жана аны мекенди сүйүүгө арналган ырлары, махабат темасындагы чыгармалары спектакльде кеңири камтылган. Биздин залкарыбыз Чыңгыз Айтматов айтпады беле? Аска алыстаган сайын бийиктиги билинет деп. Мына ошондой нерсе болуп атат. Булар да Алыкул Осмоновго бекеринен кайрылган эмес. Себеби мына каза болгонуна быйыл 74 жыл болуптур. Мурда бул Алыкулга көп кайрылуу жок эле. Кийинки мезгилдерде мына фильмде тартылды, театрларда коюлуп атат. Ошого кайрылган нерсе бул бекеринен эмес. Бул Алыкулдун поэзиясына болгон таазим десек болот. Анын таштап кеткен иштерине, ошол жазып кеткен чыгармаларына таазим десек болот да. Жолугушчу жолдор бар поэтикалык драманы Шаршен Термечиков атындагы Чүй областык музыкалык драма жана сатира театрынын жаш актерлору аткарып, спектакльде режиссер Кыргыз Республикасынын эмес сценаристи Орозбек Айдаров койгон. Бүгүн мына Орозбек Айдаров баш болгон режиссер болуп коюлган спектакльде театрдын жамааты Алыкулду бир жарым жылдан ашуун убакыттан кийин, бир жылга жакын, бир кылымга жакын убакыттан кийин кайра карап атышат да. Ушул кайра караганда Алыкулдун ким экени, кандай акын экени, кандай мээнетчил экени, эмне калтырып кеткени, бүгүнкү күнгө
кандай сабактары бар экени мына ушул спектакльден таптатынакай көрүнүп турат. Бул жерде эч бир аткарган актерлордун бирин андай деп, бирин мындай деп бөлүп кароо кыйын. Бул бир бириккен ансамбль катары аткарып атышат. Чүй областык музыкалык драма жана сатира театрынын репертуарына кошулган жаңы спектакль эми театрдын сахнасында байма-бай коюлмакчы. Мен сени өмүр бою